Тип жананын шам чырагы. 14-бөлүм. Кудайдан эмне сурасаңар да, аларыңарга ишенгиле, ошондо силерге берилет. Марк 11:24. Мария эмне болду? Тип ал тууралуу унуттубу? Жок, унутпай калсын. Ал эч ким үчүн, Мария үчүн сыйынгандай сыйынбаса керек. Бирок анын сыйынуусу бекер болгондой, угулбай жаткандай сезилип кетчү. Бир жекшембиде Гольберг мырза сыйынуу тууралуу жана Кудайдын сыйынууларга берген жобу тууралуу насаат сөз сүйлөдү. Ал Типтин жүзүнөн кандайдыр бир нааразычылыкты байкап калды. Мектептен чыга беришинен ал пасторго келип: "Гольберг мырза, мен сизден бир нерсе сурайын дедим эле", деди. Гольберг мырза аны жылуу тосуп алып: сурай кой", деди. "Кудай сыйынууларга эмне үчүн дароо эле жооп бербейт деп сурайын деп жаткам. Сен мага оор суроо бердиң, Эдуард", деди пастор жылмая. "Биздин убактыбыз тар, ошентсе да жооп бергенге аракет кылып көрөйүн. Кудай кээде биздин ишенимибизди сынаш үчүн сыйынууларыбызга жооп бербей коет. Ал бизден анын убадаларына чын эле ишенерибизди, сыйынуубуздун жообун алгыча сыйынабызбы, же жадап кетип сыйынбай калабызбы, ошону көргүсү келет. Кээде Кудай бизге жооп бербейт. Анткени биз сыйынуу менен эле чектелип, өзүбүз эч аракет кылбай коебуз. Кээде болсо бизди Кудай угуп жатканына ишенбегенибиз үчүн болот. Түшүнүп жатасыңбы?" "Жок, мен баары бир түшүнө албай жатам." "Анда сага түшүндүрүүгө аракет кылып көрөйүн. Сен ким үчүн сыйынып жооп ала албай жатасың?" "Карындашым Мариям үчүн. Мен ал үчүн көптөн бери сыйынып эле жүрөм. Ал дагы Ыйсаны таанып калса дейм. Бирок менин сыйынууларым бекер эле окшойт. Балким Кудай сенин чыдамкайлыгыңды сынап жаткандыр. Менимче, мунун себеби башкада дагы болушу мүмкүн. Сен сыйынып эле жатам дейсиң. Ошону менен бирге аракет кылып жатасыңбы? Сен Мария менен сүйлөштүңбү? Мария сен ал үчүн сыйынып жүргөнүңдү билеби? Сен аны Ыйсага кайрыл деп чакырдың беле? Ыйсага кантип кайрылуу керек экендигин ага түшүндүрдүң беле?" Типтин жүзү өзгөрүп кетти. "Мен аны менен сүйлөшкөнгө аракет кылып көргөм. Бирок бул эч натыйжа берген эмес. Ошондон кийин мен аны менен ушул темада кайра сүйлөшүүгө батынбайм. Библияда тынчтык менен баргыла, жылуу кийингиле, курсаңарды тойгузгула деген менен гана чектелген адамдар тууралуу жазылат. Сен ушул жөнүндө окудуң беле?" Тип башын чайкады. Гольберг анын кичинекей Библиясын колуна алды. "Мен ал аятты кайсыл жерде жазылганын көрсөтөйүн. Сен аны үйүңдөн окусаң болот. Балким Мария үчүн сыйынганың менен ага эч нерсе айтпасаң, сен да ушуга окшош иш кылып жаткандырсың. Мүмкүн сыйыныңдын угулбаганын себеби башкадыр. Сен сыйыныңдын угулушун каалайсыңбы? Сен күн сайын Теңир Марияны алкыштап, аны да өзүңдүн кызың кылып алчы деп сыйынасың. Бирок Мария бир күнү эртең менен эле сага келип: "Мен Кудайдын кызы болгум келет" десе, сен таң калмаксың да, чынбы?" "Оба", деп Тип мойнуна ала. Гольберг мырза ордунан турду да мындай деп кошумчалады: "Менин оюмча, сен бүгүндөн баштап сыйынып, ошол эле учурда аракет да кыла баштасаң жана Кудайдан мага ишеним бер деп сыйынсаң, сураганыңды аласың." Тип Мариянын да өзүндөй болгон жайдары кыз болушун каалар эле. Анын эң чоң каалоосу ушундай болчу. Тип эгер Мариям Ыйсанын сүйөрүнө, Теңирдин кызы болуп калса, аны Кудайдын кудуреттүү колдорунан эч ким жууп кете албай турганына ишенсе, дайыма эле наразы болуп жүргөн карындашынын жан дүйнөсүнө кандай өзгөрүү болорун элестетип койду. Бир жолу ал Мариянын түшкү тамактан кийин акырын сыртка чыгып кеткенин байкап калды. Тип терезеден Мариянын мүрзөнү көздөй кетип бара жатканын көрүп, ордунан атып турду да карындашынын артынан жөнөдү. Ал эмне үчүн мындай кылып жатканын билбей эле анын артынан кете берди. Мария Типти байкаган жок. Ал тез басып, мүрзөнүн эң четинде бийик бактардын алдындагы кичинекей бөбөгүнүн сөөгү жашырылган жерге келди. Бир азга шылкыйып, башын төмөн салган бойдон турду да анан таштын үстүнө отура калып, бетин басып ыйлап жиберди. Мариянын кичинекей денеси титиреп жатты. Бадалдын арасына жашынып отурган Тип карындашынын буркурап ыйлап жатканын укту. Ал карындашына боору оруп кетти. "Кантип жардам берүүгө болот? Мария эмнеге мынча капаланып жатты болду экен?" Тип бадалдын арасынан чыгып, анын жанына басып келди да аны кучактады. "Мария, сен эмне ыйлап жатасың? Эмне болду?" Ал карындашынын мындай абалын эч качан көргөн эмес.
Мария башын көтөрдү. Анын жүзү капалуу болчу. Сен эмне менин артымдан келдиң? Мен жалгыз болгум келип жатат. Мени жайыма койчу. Мен билем, Мария. Адам капаланганда дайыма жалгыз болгусу келет. Бирок бул туура эмес. Жалгыз болгондо жашоо андан бетер жаман сезиле берет. Кайгырганда сөзсүз бирөө менен бөлүшүү керек. Ошондо жеңилдеп каласың. Тип карындашына эңкейди. Мен сага жардам бергим келет, Мария. Мария ордунан турду да алаканы менен жашын сүрттү. Анын дагы деле байкеси менен сүйлөшкүсү келбегени билинип турду. Сен эмнеде эле жатасың? Эмне менин артымдан ээрчип келдиң? Ал байкесине ишенкиребей карады. Ал анын токмоктору менен шыдыңдарын унута элек болчу. Ошондуктан анын азыркы мамилесин түшүнө албай жаткан. Билесиңби, Мария, Гольбург мырза бизге жакында жекшембилик мектептен бир туугандар ынтымактуу болуш керек жана бири-бирине дайыма жардам бериш керек деп айтты. Эгер бирөөнүн кандайдыр бир кыйынчылыгы болуп жатса, башкасы аны соротконго аракет кылыш керек экен. Мен сенин көптөн бери ачууланып, кабагың ачылбай жүргөнүн байкап жүрөм. Мунун себебин дагы билем. Сен Библияда жазылган сонун аңгемелерди билбейсиң да. Ошондуктан сен мени менен чогуу жекшембилик мектепке көбүрөөк барышың керек. Мен ошол жекшембилик мектепке бара баштаганымдан бери жашоо мен үчүн кызыктуу боло баштады. Мурда мен көп эрикчүмүн. Ошондуктан жалкоолонуп эмне кыларымды билбегендиктен уруш баштай берчүмүн. Мени жаалашканда тутуңдап нааразы боло күңкүлдөчүмүн. Эми болсо баардыгы башкача. Ошондуктан мен сенин жашооңдо дагы ушундай өзгөрүү болушун каалар элем. Бирок мен эмне кылыш керектигин билбейм да, Тип. Сен болгону Ыйса Машайкка жардам сурап кайрылышың керек. Мен ага кантип кайрылышты билбейм. Да, сен мени менен чогуу Библия окуп, жекшембилик мектепке барышың керек. Ал жактан Гольбург мырза бизге Ыйсанын жашоосунан алынган кызыктуу аңгемелерди дайыма айтып берип турат. Сен ошол аркылуу Ыйсаны таанып каласың. Ыйса эмне кылгыла дейт? Ыйса бизге ак ниеттүү болгула, дайыма жакшы иштерди кылгыла дейт. Мариянын ачуусу келип кетти. Сен муну мен эч качан жакшы боло албасымды билип туруп, атайын айтып жатасың. Апам мени кирели кечке урушат. Мен ага таптакыр жага албай койдум. Мария кайрадан ыйлап жибергиси келип араң турду. Тип карындашын кантип соротушту билбей жанында турду. Сен Кудай бизге кандай жардам берерин билбейсиң. Ал дайыма биздин жаныбызда да. Эгерде биз мындан ары эмне кыларыбызды билбей жатсак, Кудайдан сурашыбыз керек. Ал бизге жардам берет. Мария толкундана манжаларын ачып жуумп жатты. Мен Кудайга баргым келет, аябай баргым келет. Бирок мен ага кантип барышты билбейм. Тип эми эмне кылышты билет. Бул оп-оңой эле, Мария. Сен болгону Кудайга өзүңдүн каалооңду айтасың. Ал сенин ар бир сөзүңдү угуп турат. Бирок ал сенин ага өзүң айтышыңды каалайт. Мен сени жалгыз калтырайын. Макулсуңбу? Сен тизилеп алып, ага баардыгын айт. Көрөсүң го, ал сага жардам берет. Мария Типти акырын карады. Мен такыр сыйынып көргөн эмесмин да. Мен кантип сыйыныш керектигин билбейм. Мага айткандарың деле ага айтып коесуң. Аны эч кандай деле кыйынчылыгы жок. Мен азыр кетем. Сага эч ким жолто болбойт. Мен дагы биринчи жолу ушул жерде сыйынгам. Тип карды кечип үйүн көздөй кетти. Мария жалгыз калды. Демек, Тип дагы биринчи жолу ушул жерден сыйынган турбайбы? Марияда бир кызыктай сезим болуп жатты. Анткени аны эч ким эртең менен кечинде сыйыныш керек деп үйрөткөн эмес болчу. Ошондуктан Тип айткан нерселердин баары ал үчүн түшүнүксүз болуп чочулап жаткан. Анын бушайман болуп жатканы жүзүнөн көрүнүп турду. Кырал тизилей калды да өзүнүн кичинекей кара колдорун бөбөгүнүн мүрзөсүн жаап турган кардын үстүнө коюп: Иса Теңир, мен Тип айткандай болгум келет. Мен сени жакшы көргүм келет. Тип сени баардык учурда, баардык адамдарга жардам бере алат деп айтты го. Мага да жардам берчи. Суранам сенден. Мария дагы бир нерсе деп кошумчалагысы келди. Бирок ал эмне айткысы келгенин билген жок. Ал үшүп кеткичекти ошол таштын үстүнө отура берди. Кечинде Мария мештин жанында кечке жасап жаткан сорпону аралаштырып турганда Тип анын жанына келди. Кел, мен сага жардам берейин, деди Тип. Мария байкесине кашыкты берип, унчукпай анын жанында турду. Туз салайын деп эңкейгенде, ал Типтин суроолуу көз карашын көрдү. Тип, Иса мени укту деп ойлойм, деди анан ал акырын.